أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Бүгін ақылды оңдоо менен жана жүрөктү оңдоонун туура жолго келүүдө кандай таасир этет? Жакшы иш кылууда, намаз окууда же кандай ошол дин тутунууда булардын кандай таасири бар? Кандай орунда турат? Мына ошолор жөнүндө болот. Буга чейинки өтүлгөн темаларды биз силерге кайталап котормусук. Буга чейин өзүбүздү оңдоо, пенде нафсин оңдоодо, өзүн туура жолго баштоодо, ибадаттарга бекем болууда кандай жолдор тутунушубуз керек ошолор жөнүндө баштап аткан болчук. Анан туура жолго келүүнүн себептери ошолордун жөнүндө айтылган, туура жолдон тосо турган себептер жөнүндө айтылган, туура жолдон хидаяттан тосуучу себептер акылда болушу мүмкүн. Акылын иштетпей турган болсо, же башка бирөөлөрдү ээрчип, башка бирөөнүн акылы менен иш кылып калган болсо, анда да туура жолго келбей калышы мүмкүн. Экинчиси бул жүрөктө. Жүрөктө бир кандайдыр оору бар, текеберлик бар, көрө албастык бар, же кандайдыр ушундай оорулар болгон болсо, ошолордун себебинен дагы туура жолго келбей калуу коркунучу бар эле. Үчүнчүсү бул кылган иштеринен, күнөөлөрдүн себебинен дагы туура жолго келбей калуу коркунучу бар эле. Мына ошолорду айтып өткөнбүз. Анан ыйман эмне? Ошол жөнүндө да айтылган. Эми бүгүн болсо акылды жүгүртүп, акылды оңдоодон, же болбосо жүрөктү оңдоодон кыла турган иштерибизге, туура жолго келүүбүзгө, намаз окуубузга, хидаятка туура жолго келүүнүн туура жолго келүүдө кандай таасири бар? Мына ошолор жөнүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ала ва инна фил жасади мудгатан, иза салахат, салахал жасаду сайрул жасад, ва иза фасадат, фасада сайрул жасад. Ала ва хиял қалб." Эстеп калгыла дейт, О пенделер эстеп калгыла. Пенденин денесинде бир үзүм эт болот дейт. Ошол үзүм эт оңоло турган болсо, денедеги бардык амалдарыбыз, дене мүчөлөрүбүз оңолот. Күнөөдөн алыстайт, соо иштерге жүрүп калат дейт. Эгерде ошол үзүм эт бузула турган болсо, калган дене мүчөлөрүнүн бардыгынын кылган иштери бузулат. Күнөөлөргө көп кыла баштайт, соо иштерди азайта баштайт. Ал жүрөк болот дейт. Ошол жерден билебиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачык эле ушул жүрөктү айтып атат. Эгерде жүрөгүңөр оңоло турган болсо, башка амалдар оңолот. Жүрөк бузулган болсо, башка амалдар бузулат. Күнөөлөрдү көп кылып каласыңар деген мааниде. Мына ошол жүрөктүн биздин туура жолго келүүбүздө, жакшы иштерди кылуубузга, соо иштерди кылуубузга, намаз окуубузга, ушул нерселерге түздөн түз таасири бар экен. Жүрөктүн дагы. Жүрөктүн оңоло турган болсо, ушундай таасир болот. Жүрөк бузулса, күнөөлөрдү көп кыла баштайбыз. Аятта Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде аятта айтат. А'раф сүрөсү 179 аятта: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا." Biz дейт, пенделер адамдардан жана жиндерден болгон пенделерди тозокко киргиздик дейт. Алардын жүрөктөрү бар, бирок алар менен түшүнө албайт. Жүрөктөр менен түшүнө албайт. Алардын көздөрү бар, көздөрү менен көрө албайт дейт. Алардын кулактары бар, кулактары менен уга албайт. Акыйкатты көрө албайт дейт. Акыйкатка аракет кыла албайт, акыйкатты көрө албайт, акыйкатты уга албайт. Улайка кал ан'ами бал хум адал, улайка хумул гафилун. Мына ошол пенделер, ошол кулдар дейт. Жануардай, жана жануардан дагы, айбанаттардан дагы төмөн даражада болот дейт. Мына ошолор кабилетте калгандар дейт. Эгерде ошол бул жерде ачык эле айтты, эгерде ошол акыл эсибизди жүгүртпөй турган болсок, көзүбүз менен акыйкатты издебей турган болсок, кулагыбыз менен акыйкатты издебей турган болсок, анда биякта аятта айтылган коркунучка түшүп калат экенбиз. Ошон үчүн ачык эле бул жерде акыл иштете турган болсок, жүрөктү иштете турган болсок, бул туура жолго келүүбүздүн ошол түздөн түз себептеринен болот. Андан кийин бул акылды иштеттик, жүрөктү иштеттик, мисалы, ой жүгүрттүк. Бул каяктагы ой жүгүртөбүз десе, бул шариатта атайын коюп койгон, Аллах Таала аяттарда, хадистерде баяндап койгон акыйкаттар бар. Мына ошол акыйкаттарды издешибиз керек болот. Анан ошол акыйкаттарды издеп, мындай айтканда биз акыйда
биздин акыйдабызды, ишенимибизди оңдобой турган болсок, биздин кыла турган иштерибиздин эч биринин пайдасы жок. Мисалы Аллах Таала жалгыз. Бирөө жарым намаз окуйт, орозо тутат, ажылык кылсын, кандай сооп иш кылса деле мисалы. Бирок Аллах Таала жалгыз дебей турган болсо, Аллах Тааланын шериги бар дей турган болсо, шерик кошо турган болсо, ал кылган иштеринин эч биринин пайдасы жок. Эч биринин пайдасы жок. Наоборот, ошол күнөө жазылат дагы, анан тозокко ыргытылат. Эң биринчи жол ишеним туура болуш керек. Же болбосо пайгамбарыбызга ишенбейт экен. Мындан кийин дагы пайгамбар келиши мүмкүн. Же пайгамбар деп эсептебейт мисалы. Мындай боло турган болсо, анын дагы кылган иштеринин эч бир пайдасы жок. Же Куран, Куран Аллах Тааланын китеби. Муну пайгамбарыбыз өзү жазып алган, өзү токуп жазып алган дей турган болсо, мында дагы кылган иштеринин эч биринин пайдасы жок. Мына ушундай нерселерди ой жүгүрүш керек болот, ушуларга ишене турган болуш керек. Эми ушундай нерселерге алдыда дагы айтылат кененирээк. Аллах Тааланын сыпаттары жөнүндө келет, пайгамбар жөнүндө келет, кыскасы акыйда жөнүндө келет биякта. Эми ушундай акыйданы эң негизги болгон эрежелерди билип, ошолорго ой жүгүртүп, ошолорду жакшы сиңирип ала турган болсок, андан кийинки кыла турган иштерибиздин бардыгы бизге сооп боло берет буюрса. Ошондон кийин кылган иштерибиздин, сооптуу иштердин бардыгы жазыла берет, амал дептерибизге. Эгерде ага чейин ушул акыйдабызды, ишенимибизди туура кылбай турган болсок, анда кандай иш, сооп иш кылсак деле, алардын бардыгы бизге пайдасы тийбей калат эле. Мына ошол жөнүндө пайгамбарыбыз хадисте айтат. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыздан сурайт. Кайсы амал эң жакшы? Амалдардын эң жакшысы кайсы? Бул намаз окуганбы, же зекет бергенби, ажылык кылганбы, же кайсынысы жакшы деп сураганда, ал иману биллахи ва расулихи. Бул иман келтирүү дейт. Аллах Таалага жана пайгамбарга иман келтирүү. Айтканда иманы толук боло турган болсо, мына ошол эң жакшы амал дейт. Муну ошондон кийинки даражалар турат. Намаз окуса деле, кандай сооп иш кылса деле, ошонун бардыгы бул экинчи орунда. Биринчи орунда ошол иман болот. Иман болбой турган болсо, кылган иштердин эч биринин пайдасы жок. Анан ошол иманыбыз боло турган болсо, акыретке ишенебиз, Аллах Таала ишенебиз. Акыретке барганда биздин кылган сооптуу иштерибизге Аллах Таала сыйлыгыбызды берет. Күнөө иш боло турган болсо, жазасын берет. Ошолорду ишене турган болсок, муну ошол ишенүүбүз бизди түздөн түз амал кылууга, намаз окууга, күнөөлөрдөн тыйылууга ушул түртөт. Эгерде бул ишеним болбой турган болсо, ушул ишеним жүрөгүбүздө бекем орнобогон болсо, анда күнөөлөрдү кылып жүрө беребиз, сооп иштерден алыс болуп жүрө беребиз, туура эмес жолдордо жүрө беребиз. Мына ушул болуп атат. Биздин жүрөгүбүздүн оңолуусу мына ушул, акылыбыздын оңолуусу ушул болот. Ушул нерсе акылыбызга, жүрөгүбүзгө терең орношуш керек болот. Муну алдыда дагы кенен айтылды. Ал бул жерде таасирлери, жүрөгүбүздүн оңолуусу, анан акылыбыздын оңолуусунун кандай таасири бар биздин кылган амалдарыбызга. Мына ушул болду. Биздин акыретке ишенебиз, тозок бар, бейиш бар, Аллах Таала жалгыз деп билебиз, кыяматка барганда жооп беребиз деп билебиз. Эми ушул нерсени жакшы терең өздөштүрүп, эч качан унутпай тургандай болуп жүрө турган болсок, биздин бир иш баштап аткан болсок, мисалы, сооп иш боло турган болсо, дагы да кызыгуубуз артат. Эртең кыяматка барганда бизге ошол сооп болот, бейишке даражабыздын жоголуусуна себеп болот, мисалы. Ошолорду эстейбиз дагы көп сооп иш кылганга аракет кылабыз. Эгерде күнөө иш болгон болсо, мына ушул нерсени эстеп туруп, эртең акыретке барганда Аллах Таала жазалабасын, тозокко түшүрбөсүн деп, ошондон коркобуз дагы күнөөдөн алыс болобуз. Бизди ушул түздөн түз сооп ишке түртүп, күнөөдөн алыстобузга себеп боло турган нерсе ушул болот. Биякта аятта дагы айтат, бул ушул ыймандын маанилүүлүгү жөнүндө. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ким капыр болгон болсо, бул ыйман келтирбей турган болсо, Аллах Таалага, пайгамбарларга, кыямат күнгө, периштелерге, тозокко, бейишке, ушу ыйманы толук болбой турган болсо дейт, анда фақат хабита амалуху, ал амалы эч бири калбайт дейт, бардыгы учуп кетет, желдей болуп эле. Ва хуа фил ахирати минал хасирин, жана ал акыретте ал банкроттордон болот дейт, банкрот болот. Бул дүйнөдө
ошол ыйманы толук болбогондагы кандай соо иш кылса деле, намаз окуй, башка иштерди кылып баргандагы үмүт кылып, мисалы, акыретте ошол соон алам деп ушинтип барат, бирок акыйдасы туура эмес болгон болсо, ал банкрот. Эч бир сообу калбайт, эч бир пайдалуу иши калбайт, эгерде ыйманы толук болбой турган болсо. Мына ошол нерсени айтып атат Аллах Таала. Башка аятта айтат: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Бул да улардын айтат. Эгерде ким Аллах Таалага шерик кошкон болсо, Аллах Таалага шерик кошуунун түрлөрү көп. Ошол нерселерди да билип коюш керек. Аллах Таалага шерик кошкондун мисалы кандай болот? Бул башка бирөөгө таянып калат. Бул Аллах Таалага таянып андан кийин иш кылбайт да. Бул акчасына таянып калат. Башка бир досуна таянып калат, же башка бир паланчага таянып калат. Мына ошолор дагы эгерде ошол адам же ошол акчасы мага пайда берет, зыян берет деген ушундай болгон болсо, бул дагы коркунучтуу болот. Эң биринчи Аллах Таалага ишенишибиз керек. Аллах Таала бизге ушул пайданы дагы, зыянды дагы Аллах Таала берет. Башка эч ким бизге пайда, зыян бере албайт. Ушундай ишенимде болушубуз керек. Дагы мисалдар көз ачыктар бар, сыйкырчылар бар мисалы. Ошолордон келечекти көрүп бере алат мисалы деп ишенсе, анда дагы ыйман толук болбойт, Кудай сактасын. Ыйманды жаңылаш керек бул жерде. Мурда сабактарда айтылды окшойт, ушинтип көз ачыктарга барып, паланчаны окута турган, же паланчанын жолун жабып кое турган, сыйкырлап кое турган, ошолорго ишене турган болсо, бул дагы абалы оор болуп калат. Ыйманын жаңылаш керек болот. Же болбосо, бул бир неме болот, бирисин жоготкон, же бир кандай бир абал болуп калган, ошол бул кандай болуп калат, келечекте кандай болуп калат, мисалы эртең кандай болуп калат, ошол жөнүндө сураганы барат мисалы. Бул деле абал оор болуп калат. Ошол нерселерден алыс болуш керек. Мына ошол Аллах Таалага шерик кошкондун мисалдарынан. Эгерде ким Аллах Таалага шерик кошкон болсо, анын кылган иштеринин бардыгы жок болот дейт, эч бир сообу калбайт дейт. Мына ошол ыймандын маанилүүлүгү жөнүндө дагы айтат. Улайкаллазина кафару би аяти раббихим ва лиқаихи фахабитат а'малухум фала нуқиму яумал қиямати вазна. Мына ошолор дейт, Аллах Тааланын аяттарына, айтканда Куранда биз айтабыз, ар бир үтүр точкасына чейин аракеттер ар бир тамгасы Аллах Тааладан түздөн түз келген. Мына ошондой ишенебиз. Эч бир өзгөргөн эмес. Аракети дагы, тамгасы дагы, үтүр точкасы да эч бир өзгөргөн эмес. Ошо Аллах Тааладан кандай келген болсо, Жибраил пайгам периштеге, андан кийин пайгамбарыбызга, андан кийин ошентип отуруп бизге эч бир нерсеси өзгөрбөстөн жетип келди. Эми ошого ишенбей турган болсо дейт. Куранга ишенбей турган болсо, Куранда бир өкүм айтылды, аны четке кагып атса, мисалы, Куранда бир нерсе айткан, бир нерседен тыйган, мисалы, аны четке кагып атса, мына ошол Куранга ишенбөөнүн белгилеринен. Ошондой болсо дейт, же болбосо кыяматка барганда Аллах Таалага жолугат. Аллах Таала бизден эсеп алат. Аллах Тааланын астына барып эсеп беребиз. Мына ошол нерсеге ишенбей турган болсо дейт, фахабитат а'малухум фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Анда булардын кылган иштеринин бардыгы жок болуп кетет дейт, эч бир калбайт, соогу калбайт. Эч бир соогу калбайт дагы. Аларга кыямат күнү тараза койбойбуз дейт. Алардын тарта турган эч нерсеси болбойт да. Канчалык соо иш кылган болсо деле, ошол ыйманы толук болбой турган болсо, алардын неме болуп калат. Бир идиш бар, түгүндө тешиги бар. Эми ошого суу куюп аткандай да. Ал суу куюп берет, толбойт. Биякта тешигинен чыгып кете берет. Кандай соо иш кылса деле, эч бир калбастан чыгып кете берет. Мына ошондой болот дагы. Ал кыяматта аларга тараза тургузууга эч кандай муктаждык калбайт дейт. Тараза тургузууга. Эми тараза эмне үчүн тургузат? Бирөөнүн күнөөсү дагы бар, анан соогу дагы бар. Ошондой болгон болсо, кайсынысы оорураак келет экен деп тартыш үчүн коюлат. Эгерде бардыгы эле күнөө болуп, эч бир соогу жок болгон болсо, тараза тургузуунун кереги жок. Эми биздин эң биринчи өзүбүздү оңдоого, ибадатка бекем болууга, туура жолго келүүбүзгө, анан Аллах Таалага жакындоого
эң биринчи кадамдардан ушул өзүбүздүн ыйманыбызды бекемдешибиз керек болот. Ыйманыбызды бекемдесек, андан кийинки кадамдар келет. Анан Куранда дагы, аятта дагы, хадистерде дагы өкүмдөрдүн бардыгы, мисалы намаз оку дейби, ажыл кыл дейт, мисалы хижаб ки дейт, мисалы закатыңды бер дейт, ата-энеге жакшы мамиле кыл, дагы ушундай мисалы таразадан алдаба, жакшы кулук мүнөздө бол, адамдарга жакшы мамиледе бол. Кандай өкүмдөр айтылган болсо, ошолордун бардыгы бул момун болгондон кийин, ыйман келтиргенден кийин, ыйманы толук болгондон кийин мына ошолорго гана тийиштүү болот. Мына ошолорго гана тийиштүү. Мына азыр биякта мисалдарды окуйбуз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Маида сүрөсүндө Куранда айтылат: "Я ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." О ыйман келтиргендер, эгерде намазга турсаңар, дарат алгыла деп атат. Биринчи башында айтып келди, ыйман келтиргендер деди. Эгер ыйман болбой турган болсо, аларга бул Аллах Тааланын буйругу болбойт. Ыйманы жок болгон болсо, капыр болгон болсо, мисалы бирөө динге ишенбейт. Анда ага эң биринчи буйрук эмне болот? Биринчи ыйман келтир, ыйманыңды толукта, андан кийин башка нерселерди билет болот. Андан кийин Момундар сүрөсүндө айтат: "Qad aflahal mu'minun." Момундар игерге жетишти дейт. Андан кийин айтып берет: "Alladina hum fi salatihim khashi'un." Ошол намазында хушу менен намаз окугандар деп. Эми эң биринчи сыпат эмне болот? Ошол ыйман болот. Эгерде ыйман болуп, андан кийин хушу боло турган болсо, мына ошондо ийгиликке жетет. Эгерде ыйманы жок болуп, ыйманы кемтик боло турган болсо, аны ошо менен да хушу менен окуй бере турган болсо, ыйманы жок бирок. Бир кандайдыр бир ыйманда бир кемчилик бар. Андай болот болсо пайдасы жок. Буга мисалдар көп. Мисалы, Бакара сүрөсү 153-нчы аятта айтат: "Я ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin." О ыйман келтиргендер, Аллах Тааладан сабырдуулук менен жана намаз менен жардам сурагыла дейт. Ыйман келтиргендер деп атат биринчи. Ошол ыйман боло турган болсо, андан кийин Аллах Тааладан жардам сурай алабыз. Андан кийин намаз окуу милдет болот, мисалы. Мына ошол ыйманыбыз эгер толук болбой турган болсо, анда биздин кылган иштерибиздин эч биринин пайдасы жок болуп калат. Биринчи ыйман келтирүү керек болот. Эми биз ишенишибиз керек болгон ушундай ишенимдер бар дедик. Биринчи Аллах Таала жөнүндө, буякта азыр келет. Аллах Таала жөнүндө, пайгамбарыбыз жөнүндө, Куран жөнүндө, периштелер, акырет, мына ошолор жөнүндө билишибиз керек болот. Эми бул адам болгондон кийин, бул дүйнөгө адам болуп, момун болуп жаралгандан кийин биз изилдешибиз керек. Бизди ким жаратты? Ушул нерселерге ой жүгүрүшүбүз керек. Бизди ким жаратты? Эми ал жаратуучу ким? Ошол нерсени изилдешибиз керек. Ал жаратуучунун кандай сыпаттары бар? Эми пайгамбарыбыз жөнүндө, пайгамбарыбыз эмне үчүн жакшы көрүшүбүз керек? Эми пайгамбар экенин каяктан билебиз? Далили кандай? Эми чындап айтып аткандын каяктан билебиз? Пайгамбармын деп ошол айтып атканы, анан хадистер айтып атат, мисалы, ошол хадистер чын экенин каяктан билебиз? Ошолор жөнүндө изилдешибиз керек болот. Мен киммин? Бул дүйнөгө эмнеге жаралдым? Бул дүйнөгө жаралгандан максатым эмне? Каяка барабыз бул дүйнөгө өткөндөн кийин? Мына ошол жөнүндө өзүнчө ой жүгүртүш керек болот. Анан бул дүйнөдө мисалы бизди жараткан жаратуучу бар экен. Анын кандай буйруктары бар бизге? Кандай тыйырлары бар, мисалы, мына ошолор жөнүндө үйрөнүшүбүз керек. Анан ушинтип тартип менен кетет. Бул жакта ошолордун эң биринчиси бизди ким жараткан? Ошол жаратуучунун кандай сыпаттары бар? Мына ошолор жөнүндө. Эгерде ошол азыркы айтылган суроолорго жооп издеп, ошолорго жооп табып, ошолорду бекем жүрөгүбүзгө сиңдире турган болсок, мына ошол биздин жүрөгүбүздүн, анан акылыбыздын оңолуусу ушул болот. Акылыбыздын оңолуу. Пенде 3 бөлүктөн турат да. Дене мүчө болот, экинчиси акыл болот, анан жүрөк болот. Ошол ар бирин оңдоо, кантип оңдойбуз, ошолор жөнүндө алдыда келет. Азыр ошол акылды оңдоо, калган мүчөлөрүбүздү, дене мүчөлөрүн, жүрөктү дагы, дене мүчөлөрүнүн да оңдолуусунун эң биринчи ачкычы бул акылды оңдоо болот экен. Эгерде акылыбызды жүгүртө турган болсок, акылыбызды иштете турган болсок, туура жолго келүүгө
жакшы иштерди кылууга, хидаятка келүүгө мына ошол акыл себеп болот экен. Акылды кантип оңдойбуз ошолор жөнүндө. Эми акылды оңдоонун эң биринчи жолдорунан биринчиси бул биз эмнеге жаралдык бул дүйнөгө? Бизди ким жаратты? Эми жаратуучу кандай? Мынагей. Бул дүйнөгө өткөндөн кийин каяка барабыз? Же кээ бир адамдар ойлогондой биз топуракка айланып жок болуп кетебиз мисалы, же болбосо ал эмне себептен бул дүйнөгө жаратты мени? Ал менден эмнелерди каалайт? Кандай акылдар бар, кандай милдеттер бар менин мойнумда? Мына ошолор жөнүндө ойлоно турган болсок, бул акылыбыздын оңдолуп аткандын белгиси. Ошолорго туура жооп таба турган болсок, биздин акылыбыздын оңдолуп аткандын белгиси болот. Биздин билишибиз керек болгон ушул акыйкаттар ушулар болот. Мына ушулар. Ошолордун ар биринен жооп табып кеткен сайын, биздин акылыбыздын барган сайын оңдолуп барып, акыры оңдолуп бүтөт. Анан ошо менен калган денемчелерди да оңдоого жол келет буюрса. Эми ким жаратты бизди? Ошого ой жүгүртүп, ошого жооп табып көрө турган болсок, логически эле ойлонуп көрө турган болсок, бир эки нерсе же болбосо бул табият өзүнөн өзү эле пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Табият өзүнөн өзү эле, бул аалам өзүнөн өзү эле пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Мисалы, үйгө кирсеңиз эле бир жаңы холодильник турат, же жаңы бир телевизор турат, же жаңы бир буюм турат. Ошону көрөсүз да, бул айтасыз. Муну ким алып келди деген ой келет. Биринчи эле ошол ой келет. Ким алып келди экен муну деген ой келет. Демек, ушул жерден билебиз, акыл ушул нерсени кабыл алат. Бул өзүнөн өзү эле жоктон бар болуп калышы мүмкүн эмес. Себепсиз эле бар болуп калышы мүмкүн эмес. Бул бир буюмду үйгө алып келип аткандын себеби болгондон кийин, бул ушунча чоң ааламды жараткан сөзсүз түрдө себеби болот, жаратуучусу болот деген ой келет. Эми бул биринчи ой жүгүртүү. Эми ошонун аркасынан бул ааламды издешибиз керек болот. Бул ааламды ким жаратты, мени ким жаратты, дагы башка адамдарды ким жаратты, бул ааламды ким жаратты, ошол кыскасы бардык нерсени ойлонушубуз керек болот. Бул жөн эле кокустан эле бул пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Эч жерде көргөн эмеспиз. Кинолордо болуп калышы мүмкүн. Мындай акыйкат жашоодо бир жоктон эле бар болуп калышы мүмкүн эмес. Кокустан эле бир нерсе пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Бул акылга сейбейт, акылга туура келбейт бул нерсе. Анан эми ушул нерседен бир натыйжа чыгат го. Кандай? Демек, бул ааламдын бир жаратуучусу бар экен. Бул ааламды жоктон бар кылган бир жаратуучу бар экен деген натыйжа келет. Эми ошол нерсеге экинчи неме болот. Бул жаратуучу ким болду экен? Бул жаратуучуну көрсөк болобу экен? Жаратуучуну кармап көрсөк болобу экен? Неге биздин көзүбүзгө көрүнбөйт деген ушундай суроолор келиши мүмкүн. Эми бул жака экинчи логический жооп келет. Биздин көзүбүз көрбөгөн же өзүбүз колубуз менен кармап көрбөгөн нерсенин бардыгын эле жок деп айта албайбыз. Мисалы, бир зым бар, токтун зымы бар. Эми ошонун ичинде ток бар экендигин көзүбүз менен көрө албайбыз. Көзүбүз менен ток кетип атканы көрүнбөйт бизге. Же болбосо мындай акыл менен неме көрсөк деле анын ичинде ток болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Эми ошол нерсени каяктан билебиз? Ошону кармап көргөндө билебиз. Ток бар экен же жок экендигин кармап көргөндөн кийин, ток, бул жерде ток бар экен деп билебиз. Ага чейин билбейбиз, бул ток барбы жокпу мисалы. Эми биз өзүбүз көрбөсөк эле бул жерде ток жок экен деп айта албайбыз. Же болбосо биз өзүбүз билмейбиз. Акыл барбы жокпу? Муну жөн эле карап туруп бул адамдын акылы бар же жок деп айта албайбыз. Анын кылган иштеринен акылдуулардай бир иш кылып аткан болсо, акылдуулардай бир аракет кылып аткан болсо, демек бунун акылы бар экен деп билебиз. Мына ошондой эле биздин өзүбүздүн көзүбүзгө көрүнбөгөн нерсенин бардыгын эле жок деп айта албайбыз. Эми жаратуучу биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бул дүйнөдө. Эми акыретке барганда көрөбүз, бул дүйнөдө көрө албайбыз. Биздин көзүбүздүн кудурети жетпейт.
Эми ошол көрө албасак, бул дүйнөдө көрө албасак, демек жаратуучу жок, биз жөн эле жоктон пайда болуп калганбыз деп айта албайбыз. Антип айтканы туура болбой калат. Эми ушул нерсе азыркы эреже биз көзүбүз менен көрбөгөн же колубуз менен кармап көрбөгөн нерсенин бардыгы эле жок деп айта албайбыз. Ушул көзүбүз көрбөгөн гайыпка ишенүү дегендин эрежеси ушул болот. Эмне үчүн ишенебиз? Бул шариятта, аят хадистерде келдиби? Ошол биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселер бар экен. Ошого ишенгиле деп келдиби? Демек ишене беришибиз керек. Ал өзүбүздүн көзүбүзгө көрүнбөсө деле, же кол менен кармап көрбөсөк деле, ишене беришибиз керек. Аллах таала ошентип буйруп атат. Дагы мисалдар, эшикте азыр мисалы аба бар дейбиз, шамал болуп атканын каяктан билебиз? Дарактын башы кыймылдай турган болсо, шамал болуп атат экен деп билебиз. Эми ал өзүбүздүн көзүбүзгө көрүнбөйт бирок, шамал болуп атканы көзүбүзгө көрүнбөйт. Аны каяктан билип атабыз? Дарактын кыймылдаганынан, же болбосо телефон зарядка сайдыңыз эле, ток бар экен, свет бар экен деп билип атасыз. Аны каяктан? Ошол заряд кеткенде, заряд алып баштагандан билип атабыз. Ал өзү свет барбы жок экенин өзүбүз көзүбүз менен көрүнбөйт. Свет лампочканы жагып көргөндө, же телефон зарядка сайып көргөндө ошондо билинет. Мына ошол өзүбүздүн көзүбүз менен көрбөгөн нерсенин эле бардыгын жок деп айта албайбыз. Эми ошол биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн жаратуучу, бул ааламды жараткан зат биз Аллах Таала деп айтабыз, Аллах деп айтабыз. Биздин жаратуучубуз Аллах. Эми кийинки сабактарда ушул Аллах Тааланын сыпаттары жөнүндө келет. Аллах Тааланын кандай сыпаттары бар? Аллах Таала жалгыз, Аллах Таала кудуреттүү, көрүүчү, билүүчү сыпаттары бар. Мына ошол сыпаттарды эмки сабакта ошолор жөнүндө кененирээк келет буюрса. Аз буга чейин ошол кантип Аллах Таала бар экендигин, бул логический ой жүгүртүп көрдүк. Эми кийинки сабакта Аллах Тааланын сыпаттары жөнүндө, ошентип кийин пайгамбардын сыпаттары, пайгамбар чынчыл экенин каяктан билебиз, ошолор жөнүндө терең келе берет буюрса. Мына бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аягына чыкты. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Эмки сабактан жолугушканча ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.